Арбаңыздар ардактуу Манас телеканалынын көрөрмандары, сиздер менен чоң экран программасы. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору Кыргыз-Түрк Манас университетинин коммуникация факультетинин радио, ТВ жана кино бөлүмүнүн ага окутуучусу Марат Эргешев, ошондой эле Кыргыз-Түрк Манас университетинин бүтүрүүчүсү, 10-чу Түрк дүйнөсүнүн документалдык тасмалар фестивалынын жеңүүчүсү Сейитбек Макелиев жана 10-чу Түрк дүйнөсүнүн документалдык тасмалар фестивалынын Түрк дүйнөсүн чагылдырган эң мыкты фильм сыйлыгына ээ болгон Кыргыз-Түрк Манас университетинин бүтүрүүчүсү Нурайым Марат кызы. Кош келиптирсиздер. Маанайыңыздар кандай келе алдыңыздар? Алгач эле ушул маегибизди баштоодон мурун дал ушул сиздердин жеңип келген тасмаларыңыздардын трейлерине көңүлүбүздү буралы, андан соң маегибизге улантабыз. Өмүрдүн акыйкат сырын ушул кырагымда аңдап отурам. Адам болуу үчүн адам болуп эле жаралып калуу жетиш турбайбы? Жарым кылым өмүрүмдү арнаган бул чоң милдетимдин аркасынан 15 миңден ашуун операция жасап, устатымдын сыймыгына татып, шакирттеримди шыктандыра алганым жүрөк жылытат. Бирок мен үчүн эң башкысы бейтабымдын ыраазы болуп, бутуна туруп, башкалардын алдындагы өз вазифасын аткарып калуусу эле. Бекжан, сен аян алып же бир түш көрдүң беле? Манасчы табияттын койнунда көп жүрүш керек. Чоң алып адам экен. Мага батасын берип, мага чоң манасчы бол деп тилек кылып айткан мага. Мен ошондой манасчы болгум келет. Аян бул чакыруу. Аян бул жолдомо. Агай, алгач эле сизден сурагым келип турат. Дал ушул Кыргыз-Түрк Манас университетинин коммуникация факультетинин ичиндеги РТС бөлүмү тууралуу кененирээк айта кетсеңиз, кандай бөлүм, бөлүмдөн кийин ким болуп иштей алышат, негизи эле жалпы? Эми радио, телеберүү жана кино бөлүмү бизде коммуникация факультетинде 3 бөлүмдүн бирөөсү. Мындан сырткары сиздер билгендей журналистика жана коом менен байланыш жана пиар бөлүмү бар. Ошол 2 бөлүм менен чогуу бизде радио, телеберүү жана кино бөлүмү бар. Бул бөлүм радио, телеберүү жана кино багытында аты айтып тургандай эле жана азыркы күндө аябай өнүгүп аткан жаңы медиадагы жаңы кесиптерди аркалаганына жардам берип, жаштарды тарбиялап чыгарат. Эми көрүүчүлөр деле билет болуш керек, Манас университетинин көп мактаганды кереги жок го дейм. Мына биздин студенттер дагы өзүңөр да билесиңер. Бизде жалпы албетте ар бир кесип боюнча мындай терең билим бербесе дагы, бирок ар бир кесип боюнча, бул тармактар боюнча жалпы билим берилет, багыт берилет жана ар бир кесип боюнча кандай десем, ошо жалпы багытты берип, ошо студенттерди биз ошол жака андан ары өздөрүн өнүктүрүп, ошол кесипти аркалап өзүнө ошол кесипти тереңине үйрөнүп
кетүүсүнө багыт берип, ошол жака түртөбүз да, студенттерге жол ачып беребиз, мындайча айтканда. Демек ошол радио жагында дагы, телевидение, кино багытында дагы кандайча айтканда универсалдуу түрдө бардык билимди ала алышат экен, Ооба, анткени азыр техника бардык нерсе өнүгүп аткан заманда, техника аябай биздин жашообузга кирген заманда кесиптер дагы өзгөрүп атат, өнүгүп атат. Анан мурдагыдай бир кесипти аркалаган бүтүрүүчүгө караганда көп кесипти аркалай алган, көп нерсени бир убакта жасай алган бүтүрүүчүлөр замандын талабына ылайык ошолор керек болуп калды да, кылынып калды. Ошого биз ошол багытта иш алып барабыз. Сиздер дагы билишиме караганда РТС бөлүмүнүн бүтүрүүчүлөрүсүздөр. Алгач эле өзүңүздөрдү тааныштырсаңыздар, кайсыл жерден болосуздар? Бүтүргөндөн кийин азыркы учурда эмне кылып жатасыздар? Ошол боюнча кененирээк. Сизден баштайлы. Атажаным Нурайым, ушул эле өзүң айтып кеткен университеттин бүтүрүүчүсүмүн. Быйыл эле бүттүк. Өзүм Нарын областына караштуу Атбаш районунда төрөлгөм. Анан ошол азыр болсо университетти бүтүп, Кыргыз улуттук Манас театрында пиар менеджер болуп иштеп атам. Ошол кыскача. Сейит мырза. Дайыр жол саламатсыздарбы? Амансыздар. Чакырууңуздарга чоң рахмат. Сиздерге да рахмат келип бергениңиздерге. Мен да ушул РТС бөлүмүн бүтүрдүм. Атым Сейитбек, фамилия Макелиев. Быйылкы жылы, 25-жылы кино бөлүмүн бүтүрдүк. Радио, телевидение, кино бөлүмүн. Азыркы учурда окууну бүткөндөн кийин ошо маркетинг багытында частный жеке фирмада иштеп жатабыз. Эмнеге ушул бөлүмдү тандадыңыздар? Кичинекей кезиңиздерден эле режиссер болууңуздар келчү эле же мурун башка кесипти каалап андан кийин аны ойлондуңуздарбы? Ошол жөнүндө айтсаңыздар. Мен бала чагымдан эле ушул мындай адабият чөйрөсүнө, чыгармачылыкка кызыгуум күч болчу. Анан башында эле ошо Манас университетине журналистикага тапшырсамбы деп жүргөм. Анан жакындарыман, эжелекелер менен ушул бөлүмдү угуп калып, кызыктуу бөлүм экенин угуп, анан ушул жакка тартып кетти. Башында телевидение, радиого ыктап келгем, бирок эмнегедир Кино жака кызыгуум күчөп кетти. Сиздики? Мен тапшырып атканда негизи бир максат менен келген болчумун, диктор болом деп. Ошол башында эми ар бир университет. Сиз дагы ойлонуп кеттиңиз андан кийин? Жок, ойлонгон эле эмес кеп. Диктор болом деп келдим. Анан башта башкы 1-2 курста эми жалпы сабактар болот эмеспи? Ал учурда көп деле өзүбүздүн кесипке багытталган сабактар жок болчу. Бар эми, бирок көп эмес болчу да. Анан кийин эле уклон киного болуп баштады. Эмнегедир кызыгып, Марат агайыбыз айткандай, азыр жаңы медиа дагы кошулду. Кино эле эмес, аны менен катар пиар, маркетинг тарабындагы өнүктүрүп кетсең болот, өнүктүрүп кеткенге боло турчу мындай мүмкүнчүлүктөр ачылып кетти да. Анан кызыгып, эмнеге болбосун деп башка кесиптерди өздөштүрүп көрөлү деп, аны өздөштүрүп, ошол тарапта иштеп атабыз. Дал ушул бөлүмдүн бүтүрүүчүсү катары Манас университети негизи эле сиздерге эң чоң эмне бере алды? Стимул, аябагандай чоң стимул. Анан негизи эле Манас университети алдыңкы университеттердин бири да. Аны айтпасак деле баарына белгилүү. Университеттин өзүндө эле окуш, билим алыш, анан да бүтүрүш бул университетти. Бул чоң сыймык, өзү эле чоң стимул да. Манас университетин бүткөн деген бул чоң эле ат деп ойлойм. Анан менче ушундай. Жакшы. Бир аз темабызды буруп фестиваль тууралуу сурагым келип турат. Агай айтсаңыз, негизи эле ушул 10-жолу өткөрүлүп жатат, дал ушул фестиваль. Буга чейин канча студент катышты, биздин университеттен канчасы жеңип алды? Сиз өзүңүз дагы барып көрүп келдиңиз, ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Буга чейин билбейт экенмин, так маалыматым жок канча студент катышкан. Бирок мен билишимче жыл сайын эле катышат биздин студенттер. Биздин студенттер жыл сайын эле катышат. Биринчиден, экинчиден менин билгеним, мактанып кетейин, былтыркы 9-чу Түрк дүйнөсү кинофестивалында дагы 1-чи орунду биздин студенттер алган. Бул сыймак, мактанып кетсек болот. Анан быйыл 10-чу Түрк дүйнөсүнүн документардык тасмаларынын фестивалында дагы бизден 5
студент катышып, өзүнүн тасмалары менен 5-өнүн 3-өсү сыйлык алып келди. Бул деген чоң ийгилик деп эсептейм, бул деген чоң жетишкендик деп эсептейм. Анан учурдан пайдаланып, ошол студенттерди биринчиден куттуктап кетким келет, экинчиден болсо жетекчилерин, мугалимдерин жана биздин кесиптештерди, жетекчиликти жана жалпы университеттин жамаатын куттуктап кетким келет. Бул чоң жетишкендик менин оюмча. Албетте, сөзсүз түрдө. 5 студент барып, 3 сыйлык алган, бул Абдан чоң жетишкендик болуш керек. Билишиме караганда, ушул Сейит мырзанын куратору сиз экенсиз, Агым киносундагы. Негизи эле ошол Кыргызстандагы азыркы даректүү тасмалардын орду кандай коомчулуктун кабыл алышы же болбосо фестивалдарга жөнөтүш үчүн эле тартылабы, ошол жөнүндө ой пикириңизди бөлүшсөңүз. Негизи даректүү тасма кандай десем, негизи кыргыз киносу илгертен биз мына тарыхын билебиз баарыбыз, Советтер Союзунда даректүү тасмалардан башталган десек болот, анткени кыргыз киночулардын даректүү тасмалары күчтүү болчу да, сонун тартылган, жакшы тартылган. Анан бара-бара ошол режиссерлор, даректүү тасмалар тартып баштаган режиссерлор бара-бара көркөм киного келген. Балким ошондон уламбы стилистика биздин кинорежиссерлордун ошол убакта кыргыз керемети деп атайбыз азыр, ошол убактагы 1960-70 жылдардагы баягы кыргыз киночуларынын бир чоң агымы, бир плеядасы, кыргыз керемети деп коебуз. Ошол режиссерлор мисалы биринчи даректүү тасмалардан башталган. Баарыбыз эле билебиз, ошол эле Төлөм Шөкеев, Аттар деген тасмасы менен, ошол эле Шамшиев, Манасчы тасмасы менен баары эле даректүү тасмалардан баштаган. Мели Субикеев мисалы даректүү тасмалардан баштаган. Анан балким ошолордун стилистика, ошол стилине дагы таасир берген болуш керек деп ойлойм да. Баарынын тасмалары мындай чындыкка жакын да. Чындыкка жакын, реалисттик десем болот. Ошон үчүн кыргыз киносу үчүн, кинематографисттер үчүн мен ойлойм, даректүү тасмалар абдан маанилүү. Бирок тилекке каршы андан кийин жана азыркы учурда дагы көпчүлүк жаштар даректүү киного караганда көркөм фильмдерге кызыгуусу көбүрөөк, жакыныраак болушат да. Билбейм, балким баягы көркөм фильмдерди көрүп жүргөнүбүзгө, чоңойгонубузга баарынан эле сураса, кандай кинорежиссер болгум келет, кандай кинодо иштегим келет десе, көркөм фильмде дейт. 10 студент сурасаң, ошонун 9-у же болбосо 10 тең көркөм кинодо иштегим келет, же тарткым келет, же ойногум келет деп айтат. Анан тилекке каршы абдан аз студенттер даректүү тасмага кызыгат. Азыр ошол агай айтып берип атканда кызыгып кеттим. Негизи сиздердин жогоруда көрдүк трейлерин. Ошол жөнүндө айта кетсеңиз, кантип теманы тандадыңыздар, кантип каарманыңызды таптыңыз? Ошол жөнүндө айтып берсеңиздер. Сизден баштайлыбы? Мен ошо жана айтып кеткендей эле башынан адабиятка, чыгармачылыкка кызыгам. Анан кичик кезимден эле бир 5-классманго Манастануу таймашы өтчү, Манас эпосу боюнча. Анан ошол таймашка катышып 5-6 жыл мындай Манас эпосторун, томдорун башыма жазып алып окучумун да. Анан эмнегедир ушул университеттин ушул бөлүмгө тапшырганда кино тартып калсам, дипломный работама сөзсүз ушул бир Манас, ушундай бир темага жакын тартам деп мындай ой бар болчу да. Анан ошо бат эле өтүп кетти, бат эле өтүп уже 4-курс болуп дипломкага тема тандага деп калды. Анан Стамбул агайга 3-курста эле сүйлөшкөн болчумун. Ушинтип агай ушундай темада тартайын деп атам, кандай болот деп. Анан Манас темасын өзүңүздөр билгендей мындай көркөм чагылдырышта өтө кыйын нерсе, жоопкерчиликтүү нерсе. Анан биринчи даректүүдөн баштайлык деп сүйлөштүк. Анан ошо өзүм конкурстарга катышып жүргөндө ушу манасчылар менен алакам бар, мамилем бар болчу. Ошондуктан каармандар алмашып отуруп, улам бир манасчыны тандап отуруп, акырында ошо Кыргыз улуттук манас театрынын директору, манасчы, жаш манасчы Нурбек Талантбек уулуну тартайын деп чечтим. Анан дагы ошо фильмдин башкы каарманы десем болот, Бекжан Базарбай уулу деп жаш манасчы бар. Ошол баланы кандай десем, фильмдин баш каарманы 2 адам да. Негизи Бекжан, бирок артында дайыма жанында болуп, ага устат болгон Нурбек. Ошо кичинекей бала немеге аян алып, анан устат
ээрчип ошо Манаска байланышкан жерлерди кыдырган жөнүндө фильм. Кайсыл жерден тарттыңыз? Канча убакытта тарттыңыз? Сценарийин канча убакытта жаздыңыз? Негизи канча минуталык тасма? 20 минуталык, 20 минуталык тасма болду. Негизи бизде сценарийди жазам, кайра өзгөрүп кетет. Стамбулга апарам, жакпай калат, Манасчыга апарам, жакпай калат. Операторум мындай экен дейт, ошентип аябай кыйналып, улам өзгөрүп атты, каармандар дагы, сценарий дагы өзгөрүп отуруп, анан акыры бир сценарийга токтолдук. Сценарий улам өзгөрүп отуруп, бир жазга чейин сценарий күздөн баштап жазга чейин сценарийди оңдоп отурдук окшойт. Анан жазында анан съемка болду. Аябай даярданыш аябай кыйын экен. Съемка десем чыгып кетиш болбойт экен. Анан сценарий жазылып бүткөндөн кийин ошо съемкага кеттик. Съемка 2 күн болду. Мындай батыраак тарткан убактыбыз тар болуп, нарында болду окшойт. Карманыбыз да бошой албай, иштери көп болгондуктан агайыбыздын сабагы болуп, анан 2 күнгө мындай аябай тартып келгенге үлгүргөнгө аракет кылдык. Фильм өзү көлдө тартылды. Көлдө Манжулата деген мазарда тартылды, көлдүн жээгинде тартылды. Анан нарындагы Ташрабат, Кошо Коргон, Чештөбө, Манаска байланышкан тарихи. 2 күндүн ичинде ушул жердин баарына жетиштиңиздерби? Үлгүргөнгө аракет кылдык. Анан шаардан дагы бир күн съемка кылганбыз, театрдан ошол баланын, кичинекей баланын театрга, манасчыларга келип жолукканын тартканбыз, бирок ал нерсе монтаждан алынып калды. Башка оператор тарткандыктан бир аз неме айырма болуп алынып калды. Анан Талас Ордого да барып тарталы дегенбиз, ага убакыт жетпей калды. Бирок ошондой болсо дагы сыйлык алып, ушунча жеңишке жеткен аябай сонун болсо керек. Сейит Мырзаныкын дагы угалы. Сиздин киноңуздун тарыхы кандай? Тарыхы деп толкундап барбы? Негизи сентябрь айында эле баягы башталат эмеспи, университетте студенттерге темалар бөлүнөт, кураторлор бөлүнөт, анан даярдангандар тартып баштайт, даярданбагандар эмне тартам болуп калышат. Мен да ошолордун катарында болуп калдым. Эмне тартам деп? Негизи буга чейин мен көркөм фильм тартам деп жүргөн болчумун, бирок ал оюм ишке ашпай калып, анан документальный тартам деп кайра өзүмдү ошого көндүрүп, кандай тема тандасам деп турган учурда бир башка бөлүмдөгү студент досум бар, сунуштап калды, врач жөнүндө, ошол аталары болуп кетет экен, врач жөнүндө тартпайсыңбы деп. Ал менин башка каарманымда ал киши өтүп кеткен. Анан бирок ошонун ордуна башка бирөөнү тарттыңызбы же ал тарткандан кийин каза болуп калдыбы? Жок, ал 22-жылы каза болуп калган. Анан ошол киши тууралуу тартыш керек болуп калды да. Анан кызыгып изилдеп көрдүм, бир 2 айда изилдедик, көрдүк, көлгө, аркы Воронцовка айылдарына барып көрдүк, өз жашаган, басып өткөн жерлерине, иштеген жерлерине барып сүйлөшүп, анан тартып баштадык. Негизи өтүп кеткен адам тууралуу тартыш кыйыныраак экенби? Тартыш кыйыныраак болот экен. Анан маалымат аз болгон учурда дагы аны жыйнашты оор экен да. Маалымат жок көсө болчу. Анан мындай сүрөт, видео жок болчу ал киши жөнүндө. Анан эмне кылабыз деп бүт санаалаштары, тааныштары, коллегалары, үй бүлөсү, бүт туугандарынан интервью алганга туура келди. Баш аягы 26 кишиден интервью алдык да. 26 кишиден? 26 кишиден интервью. Тасмаңыз канча минутта? Тасма негизи үй бүлөсү үчүн 1 сааттык кылып жасап бердик. Анан бияка өзүбүзгө 20 минут алдык. 20 минут. Диплом бериш үчүн. Мындайча айтканда толук метрлүү болуп калды да. Ошондон 26 кишиден интервью алып, ошолордун сөздөрүн анализдеп, алчу жерин алып, кесип жерин кесип дегендей жасадык. Монтаж бүтүп, съемкалар бүтүп, 11 сменадан ашык болду го дейм. Баш аягы чыгылса 8,5 ай убакыт алыптыр да. 8,5 ай 20 мүнөттүк тасма үчүн. Ошондой да болот экен. Бирок негизи иштегенде магайларыбыз менен кеңешип аттык да. Анан жөн эле бир врач же болбосо адам тууралуу эле фильм эмес, мында адамзатка тиешелүү бир философия салалы деген ниет бар болчу да. Анан ар бир кадрын тартканда дагы ошо ар бир кадрына бир символика кошуп, болот дегендей. Анан негизи ой мындай болчу, орусча айтканда документальный фильм с игровыми сценами депчи. Анан ошо дал келтиргенге аракет кылдык, 2 линия менен тартканга аракет кылдык. Результатын берди. Куратор катары сизден сурагым келип атат.
Сценарийди алып келгенде дароо эле макул болдуңузбу? Эмнесин жактырдыңыз? Кантип макулдугуңузду бердиңиз? Анда биринчи кыскача Сейитбек жөнүндө айтып берген туура болот го дейм. Кыскача эстеп кеттим да, анткени Сейитбек биринчи курста эле эсимде, мен биринчи курстарга сабак берем да. Үн жана видео техникалар деген сабакта, ал жерде билесиңер, техниканы жаңы өздөштүрсүн деп максат, бир аз колдонсун, студенттер пайдалансын, үйрөнсүн деген максатта эле бир нерселер тарттырам да. Анан эми баягы студенттер шыктандырыш үчүн фильм деп коесуң да. Бир тапшырма фильм тартып келгиле. А болбосо эми биринчи курстун студенти кантип фильм тартсын? Максат бул жерде камераны колдонушсун, бир нерселерди тартышсын, басып көрсүн, тияка ташысын, бери ташысын, кичине кыйналсын, көрсүн деген максатта. Анан ошентип эле тапшырма берген биринчи курстарга. Азыр эми ошону Сейитбектен кийин кыскартып калдым. 5 кадр тартып келгиле деп болуп калдым да. А ошондо эсимде биринчи курстарга тартып келип эле. Фильм тартып келгиле десем, кыска Сейитбек келип, агай мен толук метраждуу фильм тартайын деп атам, ушул сабагыңызда тапшырма деп ошентип сурап калды. Анан аябай таң калып, ошол эсимде да, эстеп кеттим аз. Ошондо баарыбыз таң калтырып тарткан ошондо. Тарткан, анан эсимде жок канча мүнөт болду, Сейитбек канча мүнөт. 28 мүнөт. Кыскасы толук метраждуу болбосо дагы узун, аябай узун фильм тартып келген, баарыбыз кинозалдан көргөнүбүз эсимде. Мындай кандай десем, амбициясы көп, мындай каалоосу бар, анан мындай аябай аракети күч, анан өжөр деп коесуң, эмне деп коесуң, жана өзүнүкүн бербеген ушундай студент болчу да. Бул кыскача ошол Сейитбек жөнүндө эмнеге айтып атам, анткени Сейитбек мени тандаганда эле мен ойлодум, бул толук метраждуу фильм тартат болуш керек, дипломдук ишине. Анан характерин да билем да, өзүнүкүн бербейт, талашат деп. Анан агай жолугам, сизге жолуксам болобу деп калды. Анан болот дедим, кел дедим. Анан ичимен ойлоп турам, эмне дейт болду экен деп. Анан келип эле айтты. Бул карасам, студент келгенде эле билинет да, сүйлөгөндөн эмесинен билинет. Карасам, уже баардык нерсени даярдап алыптыр, уже бүт чечиптир, өзү уже даяр келиптир да. Агай мен моундай фильм тартайын деп атам. Мондай. Каарманы да даяр болчу, Каарманы да даяр, мондай даректүү. Бирок толук метраждуу кылып тартам деп калды. Анан мен айттым, Сейитбек, макул, бирок билесиң, бизде эреже боюнча монча мүнөт болуш керек десем, макул деди, өзү деле билет экен. Айтты, мен толук метраждуу кылып муну туугандарына бере берейин агай, бул жакка кыска версиясын жасап, ошону менен жактап баалам деп башында эле экөөбүз сүйлөшкөнбүз. Анан ооба, өзү азыр айтпадыбы, ошол сыяктуу биз деле сүйлөшкөндө өзү ошондо деле айтты, же кийинки жолуккандарда айттыбы, көз өтүп кеткен киши жөнүндө негизи тартыш бир аз оорураак, анткени өзү жок. Оор дегенде эми кандай, биз көбүнчө даректүү тасма десе, баягы телевизиондук телефильмдерди түшүнөбүз да. Баягы баары эле эскерип мактай берет, мен мактайм, бул мактайт, анан үчүнчү киши мактайт. Эми көз өтүп кеткен кишини кантип жамандамак элек, баары эле мактайт. Ошого көнүп калганбыз да, баягы интервью баары эле мактай берет. А бирок бул жерде азыркы, мисалы заман талабы, мисалы батышта креатив документари деп атайт экен. Азыркы мындай чыгармачыл, башкача даректүү тасма, реалдуулукту чагылдырган, бир көйгөйлөрү көтөргөн, же болбосо Сейитбек айтмакчы, бытовой деңгээлден кичине көтөрүлүп, балким бир аз философиялык үстүнөн караган жашообузга фильмдер аз да. Анан бул багытта кыйын болду. Сейитбек өзү деле кыйналды. Мен байкашымча ошо съемкалар кылганда келип, агай мондай фон кылсам болобу, анан сүрөттөрүн мынтип илсек болобу, аны тигинсек кантет деп кеңешип атты. Мен ойлойм, канчалык кыйналбасын Сейитбек, бул Сейитбек үчүн чоң тажрыйба болду го. Сөзсүз түрдө. Бул тажрыйба болду, мен ойлойм, кийинки иштерине өз пайдасын берет го деп ойлойм да. Ошого мен Сейитбек келгенде эле макул дедим. Сейитбек, сен кандай десең, даректүү фильм болсо, макул ошону тарталы жасалы деп кеңешип эметип аттык. Анан бир убакта жоголуп кетти. Түшүндүм, ошо жасап атат го, даярданып атат. Тартып келгенден кийин келди, агай моунча кишиден интервью алдым деп. Анан мен да ошо аябай таң калдым. Баягы бул айтпайм, жашынан эле ошондой максимум жасаганы аракет кылат. Ошон үчүн 26-30 канча кишиден интервью алып келдим, баарын көрөсүзбү дейт.
Жок, жанайын убактым жетпейт го. Сен өзүң Монтаждап туруп эле алып монтаждап кел, анан ошонун экөөбүз көрүп тандайлы дедим. Баары көрө албайм деп. Анан ошентип бирок аракети жакшы. Ушул эмеси койгон темаңыз агымдагы мени кызыктырды. Эмнеге агым деп койдуңуз? Мисалы мен агымды укканда такыр башка нерсени элестеткем да. Эмне бул суу жөнүндө же бир жерде бирдеке суу жөнүндө тартканбы, эмне деп башында башталганда да ошол суу метафоралар колдонуп атпы, анан ошону сурайын дегенде эмнеге агым деп тандадыңыз? Негизи башкача болчу. Көп эле названияларды ылайыктап көргөн аягында агым деп эле өзүм ойгондум да, анткени башында фильм башталганда тамчы менен башталат. Ал тамчы көлчүккө түшүп, көлчүк суу болуп, анан арыкка агып бараткан жеринен токтойт да, фильм уланат. Анан эң аягында ошол арык кайра уланып, барып көлгө куюп аткан жери бар да. Фильмдин аягында ошол бар, Бул жерде эме жатат, агым дегени то, что ал жерде суу агып өтүп атат, бирок ал өмүрдүн агып өтүп атканы да. Анан ал өмүр жөн эле агып өтпөй, ошо тамчыдан башталса да, аягында барып көлгө куюп атат да. Эми ар бир тамчы бири-бирине окшобойт да. Бир тамчы жерде калат, бир тамчы асманга учуп кетет, кайра испаряться этип. Кээ бирөө сууга жерге сиңип кетет дегендейчи. А тиги жерде көлгө барып куюп атат. Ал көл деген бул мейкиндик, бул пространство, бул элге кызмат кылынуучу нерсе да. Анан өмүрүн ошо сууга салыштырганмын да, потому что бул врач 15 миңден ашык операция жасаптыр. Өз өмүрүндө 50 жылдан ашык кызмат кылыптыр, именно хирургия тармагында. Анан оор операцияларды, мисалы үчүн Кыргызстанда биринчи жолу боорго операция жасаган киши экен да. Анан ошондой сымал толтура эмелер бар, элге кызмат кылган. Анан ошолордун баарын сууга салыштырып, аягында өзү өтүп кетти. Бирок анын аркасында баласы, инилери бар экен, баардыгы тең врач экен да. Баардыгы тең ошол хирургия бөлүмүндө иш алып барышат экен. Демек артынан калтырып кеткен изи ал дагы деле болсо элге кызмат кылат дегенде көлгө салыштырган символика болчу да. Каарманыңыз аябай кызыктуу экен. Ошончо кишиден интервью алыптырсыз, ошончо убакыт короптурсуз. Канча күн болду съемка? Съемка баш аягы 11 смена болду. Бирок 11 смена болгондо да кээ бир нерселерди санаган жокмун, пересъемкалар болду дегенчи, андан бери көп болду. Баш аягы интервьюнун эмеси 13 сааттан ашыптыр материалы. 13 сааттын ичин кескилеп алып жерин алып. Канча күндө алып бүттүңүз интервьюну? Бир күндө алып салдыңыз баарынан? Монтажерим Бакай Бейшенов жакшы билет. 3,5 ай кетти го деген. 3,5 ай. Съемкага элеби? Жок, ар бир монтажына. Съемка негизи 5 айдан ашык созулду. Барып келип көлгө барып келиш керек болот, кайра барып келиш керек болот. Келе бир киши келемде унутуп калат, же ооруп калат, же бир нерсе болуп калат. Анан бир киши үчүн кайра барып, мисалы Мамед Мамакеев атындагы улуттук хирургия борборуна эле 3 жолу бардык да. Барганда дагы техникаң менен жөн эле бара албайсың да, басып кетип барасың дегендейчи. Анан аякты бир жерин алып, жаптыртып дегендей. Айтып турса көп, бирок ошондой болду жалпы. Фильмдин акыркы кадры дрон менен учкан, анда кайра барып көлгө барып тартты. Себеби биринчи монтажында дрон учуп баратат, суу агып көлгө агып атат, тиги каарман басып кеткен болчу. Эң кызыктуу нерсе бул жерде мен үчүн да чоң опыт болду. Дрон учурганды билбейт элем да. Анан бирок негизи 3 күнгө кетишкилик болуп калды, оператор менен 3 күнгө кете албайт эле. Анан бир күн ичинде дрон учурганды үйрөнүп, өзүм барып тапканга туура келди да ошол. Бирок кадр сонун болду. Сөзсүз түрдө толук түрүн көрөйүн. Андан сырткары дагы ушул бул дипломдук ишиңер, экөөңөрдүкү тең дипломдук иш. Буну чоң фестивалдарда жеңише алат деп, же болбосо бир жактарга берели деп ойлодуңуздар беле, күттүңүздөр беле? Ошол жөнүндө айтсаңыздар. Сиз сыйлыкка барбаптырсыз, Нурайым айым, сиз айта кетсеңиз, фестиваль кандай өттү, кандай деңгээлде болду? Бул кинону тартып атканда эле мындай ар бир эле студент, Манаста окуган студент кыялданат болуш керек, анткени биздин университеттеги ар бир фильмдер көп фестивалдарда катышып, жеңүүчү болуп жүрөт. Анан биз деле ошо дипломго тартып атканда фестивалга жөнөтөбүз, ошого жараса экен, ошол жактан сыйлык алса экен деп кыялданып койгонбуз. Анан ошол нерсе ишке ашып, көркөм жетекчим Стамбулбек Мамбеталиев көп аракетинин жетишинче мындай фестивалдарга жөнөтүп атат. Анан ошо алардын арасынан түрк дүйнөсүнүн даректүү тасмалары фестивалында агай айтып өткөндөй 5 студент финалга чыкты. Анын арасынан 3 сыйлык алдык. Фестиваль негизи жакшы эле өттү, 10 жылдан бери өтүп келатыптыр. Быйыл 10-жылдыгы мааракелүү түрдө, чоңураак түрдө өттү. Анан
Ал жакта 10 мамлекеттен түрк мамлекеттери катышты. Көптөгөн өзүбүзгө мындай көптөгөн мындай кандай десем жакшы тажрыйбаларды, тааныштарды таптык, досторду таптык. Көп фильмдерге мындай бул жак мындай мисалы Монголияда өскөн казактар дагы келди да, анан алар кандай тартат, көчмөн турмуш, ошол эле өзбектер кандай фильмдерге көбүнчө ыктайт, көп нерсени билип келдик да. Биринчи фестивалыбыз болду да, анан бизге аябай көптөгөн жаңылыктар болду. Анан ошол фестивалда менин фильмим быйыл кошумча 10-чу түрк дүйнөсүнүн даректүү тасмаларынын 10 жылдыгына карата кошумча категория түрк дүйнөсүн чагылдырган мыкты фильмдер деген категорияга өзүнчө өтүп, анан студентскийге да 2 категорияга өткөн. Анан ошо студентскийден алган жок, анан берки категориядан ошо түрк дүйнөсү темалуу фильмдерден эң мыкты фильм дегенди номинацияны жеңип алды. Дагы бир жолу куттуктайбыз. Андан сырткары дагы башка фестивалдарда дагы жеңиптир. Дал ушул тасма кайсы фестивалдар? Жакында эле ошо Стамбул агай сүйүнчүлөдө Ипек жолу фестивалына финалга өттү, бирок анын жыйынтыгы чыга элек. Ал эми ошо мурда күнү эле барып келдим. Эме Миру Мир деген эл аралык студенттик кинофестивалынын алкагында өткөрүлгөн фестивалда менин фильмим ошо самый лучший фильм, эң жакшы фильм дегенди номинацияны жеңип алды. Жакшы, эң сонун. Ушул жерден мага суроо пайда болду. Негизи эле күнүбүздө коммерциялык кинолор өнүгүп атпайбы, күндөн күнүгө чыгып өзгөчө Кыргызстанда, дүйнөдө билбейм, Кыргызстанда бир жумада 2-ден 3-төн фильм көрүп атам. Негизи эле ошол фестивалга тартылган кинолор менен коммерциялык кинолордун азыр деңгээли кандай, кайсынысы бийигирээк же төмөнүрөөк? Ошол абал тууралуу айта кетсеңиз, оюңузду. Кайсы билбейм, эми кантип салыштырабыз, бирок бул эки башка тармакта. Бирок барган сайын мурун кандай десем, мынчалык так айырма жок болчу да. Азыр мындай кандай десем, чек ара чийилген сыяктуу болуп калды. Анткени кээ бир режиссерлор атайын кинотеатрга багыттап, көрүүчүгө багыттап фильм тартса, кээ бирөөлөрү атайын фестивалдар үчүн тартып калды да. Мурун мисалы фестивалда катышып сыйлык алган фильмди кинотеатрга деле көрсөтүп, көрүүчүлөр көрүп, ушундай мүмкүнчүлүк болгон да. Азыр мисалы фестивалдарга чыккан фильмдерди тилекке каршы, эмнегедир билбейм эмнеге, себеп практикада көрүп атабыз да. Ошол фильмдерди кинотеатрга чыгарса, эмнегедир эл барбай атат да, көрүүчүлөр. Демек, көрүүчүлөр ошол коммерциялык мейнстрим деп коебуз, ошол фильмдерге, тасмаларга көнгөн. Демек, ошонун табити, көрүүчүлөрдүн табити ошого ылайыкташып көнүп калды да. Анткени бул фильмдерди бир аз кандай десем, кабыл алышпай атат, көрбөй атышат да, барбай коюп атышат. Кимиси өйдө, кимиси ылдый десек, билбейм, салыштыруу өтө оор го, себеби коммерциялык фильм тартып атканда булар аты айтып тургандай башынан эле, булардын максаты башынан эле белгилүү. Көрүүчүлөргө тартуу. Көрүүчүлөргө жактырыш жана материалдык каражат табыш, акча табыш, мындайча айтканда. Демек, булар эмнени издейт? Көрүүчүгө эмне жагат? Ошол жагын карап, көрүүчүгө ылайыкташтырып, күнүмдүк турмушка актуалдуулугун эмесин карап, ошону тартышат. Ооба, ошондуктан бул көбүрөөк, кандай десем, популярдуу болуп, көбүрөөк эл тарабынан кабыл алынып, көрүлүп атат да кинотеатрларда. Фестивалдык кино тарткан бир аз оор. Анткени бул жерде көрүүчүгө ылайыктабайсың, бул жерде философия жакка көбүрөөк. Бул жерде кино тилине, философиялык же болбосо билбейм, бир кандайдыр бир проблемаларды чагылдырганы, бир көйгөйлөрдү козгогону, бир теманы, бир проблеманы козгоп, кино тили менен, кино каражат, көркөм каражат тили менен ошону айтып берүү, өзүңдүн бир стилиңди табуу, өзүңдүн бир тилиңди табуу, өзүңдүн бир көз караш, мындай дүйнөгө болгон көз карашыңды, тажрыйбаңды бөлүшүү. Бул жерде тилекке каршы сен ойлобойсуң. Тигиге кандай жагабы жакпай, буга кандай жагабы жакпай деп ойлобойсуң. Сен болгону ичиңдеги өзүңдүн
көз карашыңды, тажрыйбаңды бөлүшөсүң да эл менен. Жакшы. Ушул жерден мен үчүн кызык болуп кетти. Сизде жаш режиссер катары сурагым келип атат. Өзүңөрдүн азыркы учурдагы же мурунбу кайсыл режиссерду кумир тутуп, мен ушул режиссердой болгум келет, же мага ушул режиссер аябай жагат, ушунун тасмалары сыяктуу мен да тасма жараткым келет деген кайсы режиссерлорду айта аласыздар? Мен негизи эле Кристофер Ноланды кичинекей кезимден бери жакшы көрчүмүн. Фильмдерин көрүп чоңойгонбуз да, эми зарубежный болгондуктан баарыбыз эле эң белгилүү фильмдерин билебиз. Интерстеллар, например, анан ошол режиссердой негизи мен режиссер болом деген кыялым жок болчу бала кездечи. Бирок ошол болсом, эгер ошо Ноландай дечимин да. Анан эми азыркы учурда көп режиссерлор бар. Баарын бирден атай берсең, Кыргызстандагы режиссерлордон кичине туура эмесирээк болуп калат. Бирок эми мындай санап айтып кетсем, актанарым кубатбай экенин айтыбызды белгилеп кетет элем. Ошо анын трилогиялары бар. Баарына белгилүү болгон эң сонун фильмдери бар. Мындай анын фильмдерин көргөндө, кино көргөндө болбойсуң, ошонун ичине кирип алып жашайсың да, сезипчи. Ошол сезимдерди адамга, көрүүчүгө сездире алат. Ошол качествосын баалап, ошол агайды кумир тутпасам да баалайм деп айта алам да. Сиздики? Мен кыргыз режиссерлорунан ошол эле Төлөм Шакеев, Мелис Субукеев, ошол эле көптөгөн Сейитбек айтып өткөндөй Актанарым кубат. Мурда эле негизи немеден бере берет го, улуттук каналдан. Эмнегедир ушундай кандай десем, кинотеатрда коюлган жеңил тасмалар эмес, эмнегедир ушундай Бакайдын жайыты ошол эле кинолордо, эмне телевизордо болуп атса, аябай ошого кызыгып көрчүмүн да. Кичи кезимден эле анан Вон Кар-вайдын тасмаларын аябай жактырып, Кытай режиссеру. Аябай ар бир фильмин көрүп, мындай операторский работалары, картинкалары укмуш да. Ошол фильмин аябай жактырып көрүп жүрөм. Азыркыга чейин. Жакшы, эң сонун. Бүгүнкү маегибизде ушул менен соңуна келип жетти. Келип бергениңиздерге чоң рахмат. Агайга кыскача эркин микрофон жана жаштарга болгон кеңешиңизге кичине айтып койсоңуз. Биринчиден Азиза сага жана ушу Медиа Манас ТВ-сынын бардык жамаатына ыраазычылык билдирем. Ушинтип чакырып, бизди ушинтип сиздер дагы эмгек кылып, жалпы жамаатка, элге кызмат кылып атканыңыздар үчүн. Ал эми кеңешим жаштарга, кайсы жаштарга берем, ошондо киного кызыккан жаштарга да. Киного кызыккан да, ушул фестивалдарга, деги эле ушул университетке тапшыргысы келген кино багытына багытталган. Эми билбейм кандай кеңешим берем, бирок агай катары. Агай катары анда мен оюмча алдабаш керек да, эң негизгиси алдабаш керек, элди алдабаш керек. Мисалы, чыгарма жаратып атканда дайыма биз эмнегедир кээде өзүбүздү бир аз болсо дагы мындай көрүүчүдөн акылдуураак, бир аз болсо дагы кандай десем мындай эме сезип кетебиз да. Анан ошол жерде туура эмес го деп ойлойм да мен, себеби мындай алдагансып көрүүчүнү мындай кылсам мындай түшүнөт деген мамиле туура эмес го дейм. Мен оюмча кино бул жашоонун бир бөлүгү болуш керек. Кино бул чындык болуш керек. Ошого мен оюмча алдабаган аракет кылышыбыз керек. Бир, экинчиден бул кино чындык жашообуздан, өзүбүздүн турмушубуздан, тажрыйбабыздан алынган бир бөлүк үзүндү болгондон кийин ошону сездире билиш керек го дейм. Муну жасаш үчүн мен ойлойм, кинону сүйүш керек. Кинону сүйгөн жаштарга ийгилик каалайм. Анан изденүүсүн кеңеш берет элем. Дайыма изденип туруш керек. Анткени кээде болот, бир чыгармаң менен, фильм менен ийгиликке жетишесиң дагы, анан эле жоголуп кетет баягы киши. Себеби ал кээде ойлоп калат киши, мен жеттим, туу чокуга жеттим, сыйлык алдым, фестивалдан жеңдим деп ойлойт да. Туура жеңдиң, бирок мен ойлойм, сен жеңсең дагы, ошол канча киши катышса фестивалда, ошолордун арасында эми сен эң мыкты болуп атасың да. Бирок андан нары да өнүгүш керек. Андан нары да токтобой өзүң дагы окуп, өзүң да изденип, дагы чыгармалар жарата бериш керек. Мен жаштарга анда ушуну каалайм, баарыңар издеңгиле, кеңеш да берем, алдабагыла,
жана өнүккүлө, ийгиликтерге жетишкиле. Чоң рахмат. Сиздер дагы мен сиздер айтайын деп мен сурабай койгон суроолор болду, айткыңыздар келген сөздөр болсо айта кетсеңиздер болот. Эркин микрофонго. Эркин микрофон. Эми мен деле жаңы бизден кийинки окуп атканда студенттер бар да, ошолорго бир нерсе айтып кетким келет да. Адам кыялданыш керек дейт да. Кыялданмаса ал токтогон саатка айланып калат депчи. Анан мысли, конечно, мечты сбывается деп коет го. Мечты сбывается в каком случае дегенде ойлор материалдаштырылат да. Мисалы мындай дүйнөлүк практикада теориялар бар. Бир адам үй алгысы келсе дейт, ал ошол үйдү барып курулуш компаниясына барып, менеджерлер менен сүйлөшүп, курулуп аткан жеринен барып көрүп, ошентип почти деп жүрө берсе, бир күнү ал үйдү алат дейт да. Анткени ойлору, кыялдары материалдашып кетет депчи. Ошол сымал эле, мисалы үчүн бирөө бир кино тартам десе, же болбосо бир укмуш диктор болуп чыгам дейби, кандай багыт болбосо ошо багытты алып, кыялданып, анан ошого жараша аралашып, чөйрөк аралашып жүрсө, материалдашып, ошол өзүнүн койгон максатына эртерээк жетет деп ойлойм да. Ошон үчүн кыялдангыла дейт. Жакшы. Сиз да Менин айтарым ошо биз эле Сейитбек экөөбүз биринчи курста окуп жүргөн убакта мындай телевиденияга көбүрөөк бул деле айтып атпайбы, дикторго кызыгып келген деп, анан телевидение десе бизден киношник чыкпайт го, биз кино тарта албайбыз го деп эле, анан биздин бөлүмгө сразу тапшырганда элем, мындай кинодо иштеп жүргөн балдар болду. Анан биз аябай эметчүбүз да, кино мындай тарта албайбыз го, биз кантип дипломго кино тартабыз деп аябай коркуп жүрчүбүз. Көрсө студентте мындай талант да болуш керек, бирок аябай мындай тырышчаактык, изденүү, ошол эле аракет, кызыгуу, өзүнө ишеним, анан кызыгуу болуш керек экен да. Сен аракет кылып, мындай чоң нерсени кыялданып ошого жетем деп улам аракет кылган сайын бул нерсе ишке ашат экен да. Анан ошону айтмакмын. Изилденип, аракеттенип, мындай кызыгуу болсо, көп бийиктиктерге жетсе болот экен. чоң рахмат. Дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз, келип өзүңүздөрдүн убактыңыздарды бөлүп, маек куруп бергениңиздер үчүн. Урматтуу көрөрмандар, сиздер менен чоң экран программасы болду. Кызматыңыздарда мен Азиза Карыпбекова, ошондой эле бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору Кыргыз-Түрк Манас университетинин ага окутуучусу Марат Эргешев, ошондой эле Кыргыз-Түрк Манас университетинин бүтүрүүчүлөрү, 10-чу Түрк дүйнөсүнүн документалдык тасмалар фестивалынын жеңүүчүлөрү Сейитбек Макилеев жана Нурайым Марат кызы болду. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман туруңуздар.